Koysanızlar onu deputatlar. Makul, karşı yok. Belirli mesele Kırgız Respublikasının ayrı mıyzam haklarına, Kırgız Respublikasının yer kodeksine, jayıtlar jönünde Kırgız Respublikasının mıyzamına özgörtүүлөрдү kirgizi tuuralı, Kırgız Respublikasının mıyzam dolboru 3. okuga ötöt. Demirgeçi Kırgız Respublikasının Ministрлигинин төрагасы Улукбек Асамединович Шмарипов болгон. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри. Чакырылгандар Жаныбек Баскарбек Сапарбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри, Шерипов Нурлан Турганбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин орун басары, Кермалиев Жаныбек Калканович, жайыт жана мал өстүрүү департаментинин директору, Мырзаев Абдулат Абдраимович, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин директору, Абдиев Алмаз Сапарбекович, Кыргыз Гипразем директору. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору 1-2 окууда караганбыз. Өткөн отурумдарда баяндамалар угулган, суроолор берилген, жоопторунун баарын алганбыз. Келип түшкөн сунушта талкууланып, ар бир сунуш добушка коюлуп чечилген. Бүгүн регламент боюнча 3-окууда акыркы редакцияда мыйзам долбоорунун караштык кат жүзүндө редакциялык мүнөздөгү сунуштар келип түшкөн жок. Ошон үчүн сунушуңарды угалы. Аманкан Батырбекович, менин сунушум азыр мен сиздин эмеңизди түшүнбөй эле добуш берип коюп турмун. Азыр сиз бул повестканы добушка койдуңуз да, туурабы? Повестканы койдук да. Мен бул повесткага каршымын. Вообще эле бул билесиз го, мен каршымын бул законго. Ошондуктан мен кечирим сурайм. Буну караганга мен каршымын вообще эле бул законду караганга. Эгер карагыңыздар келсе, дагы бир кишини чакырыңыздар дагы караштыралы. Рахмат. Законду вообще эле караштырганга мен каршымын, билесиздер өзүңүздөр. Мен азыр түшүнбөй эле добуш берип койдум. Кворум бар, ал каршылыгын добуш менен коебуз. Урматтуу Султанбай Абдырашидович, эми бул комитет коллегиялык орган, чечимди биз баардыгыбыз чогуу кабыл алабыз, көпчүлүк менен өтөт. Азыр канча киши бар бу жерде? 5 депутат отурабыз, комитеттин мүчөсү. Мен каршымын да. Жок, бул сиз кворум бар деп атабыз. Сунуштуу болсо тиги каршылыгын биз азыр кое элек, 3 окууга голоско коем, добушка ошон добуштун ардынан каршылыгыңыз берген укугуңуз бар. Макулга да каршыга да. Повестканы караганга, ушул повесткага дагы добуш бердик да. Да. Мен бул повесткага каршымын деп атпайм ба? Эми каршы болсоңуз добушка койгондо сиз макул деп атпайсызбы азыр? Жок, добушка коюңуздар, кайрадан мен каршымын. Кайра добушка коем, урматтуу депутаттар, бир маселени караганга. Мына 4 макул, 1 каршы болуп. Мен каршымын. Каршы протоколго жазып койгула Султанбай Абдырашидовдун каршылыгын. Сунуш барбы, урматтуу депутаттар? Сунуш жокпу? Сунуш жок болсо анда бул маселени 3 окууга өтүүгө добушка эле коеюн анда. Мен азыр андай мага сөз берип коюңуздар, эгер эми боло турган болсо. Сиз өзүңүз мен өз оюмду айтып коеюн да. Күн тартиби боюнча каршыбыз деп Анда эмнеге эме кыласыңар? Мен катышпай эле коеюн да анда. жок, катыша бериңиз эми. Мен катышпай эле коеюн да анда. Эмеге мага сөз бербесеңер эмнеге? сиз каршы бербедиңиз. Жок, мен сөз сурап атам. Сөз сурап атам. Обсуждение кылабызбы? Пожалуйста, угалы сизди. Сөз сурап атпаймынбы? Же мага сөз бербейсиңер, же эмне кылайын мен? Анда мен чыгып кетейин сөз бербесеңер. Күн тартиби боюнча добуш берип туруп андай суроолоруңуз болсо. Жок, мен анда чыгып кетейин. Айтыш керек эле. Эгер сөз бербесеңер мен чыгып кетейин. Өзүңөр обсуждать ете бергиле. Каршымын. Мен анда чыгып кеттим анда. Сөз бербесеңер эмне кылам? Рахмат, Аманкан Батырбекович.